Бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн 1-бөлүмдүн 2-эсебине токтолобуз. Эсептегиле дептир, аралаш бөлчөк менен ондук бөлчөк санды кошуу керек экен. Бул жерде өзүнчө жазып алдым. Эми кантип кошуп баштайбыз? Ал үчүн аралаш бөлчөктү мен буруш бөлчөккө айландырып алам. Айландыруу үчүн 7-нин өзүн жазам бөлчөктүн бөлүмүнө. 7-ни 2-ге көбөйтүп 4-кө кошобуз. Демек 7 көбөйтүү 2 кошуу 4 болот экен. Кошулган 2,4-тү аралаш бөлчөк түрүндө жазалы. 2,4. Барабар. Бул жерде эсептейли. Бөлчөктүн алымын 7-ден 7 жерде 2 14, 4-тү кошсок 18 болот. Кошулган. Бул жерде буруш бөлчөккө келтиребиз. Демек 10дон 2-ни 10го көбөйтсөк 20, 4-тү кошсок 24 болот экен. Бул жерде 24 менен 10ду 2-ге кыскартып алсак болот. Ал эми 1-бөлчөгүбүз кыскарбайт экен, өзүн жазабыз 7ден 18 деп. 2-бөлчөгүбүздү азыраак сан болуш үчүн кыскартып алайлы. 10ду 2-ге бөлсөк 5, 24-тү 2-ге бөлсөк 12. Барабар. Эми бөлчөк сандарды кошуу үчүн 7-ге дагы 5-ке дагы бөлүнгөн санды табуубуз керек. Ал сан 35 болот экен, экөөнүн көбөйтүндүсү. Демек 35-ти жаздык. 35-ти 7-ге бөлсөк 5ден, аны шапкасына жазабыз 5ден деп. 35-ти 5-ке бөлсөк 7ден. Эми шапкадагылар менен көбөйтөбүз. 5-ти 18-ге көбөйтүү үчүн ушул жерден эле көбөйтүп баштайлы. 8 жерде 5-биз 40, 0 түшүп, 4-тү көңүлдө. 5 жерде 1-иң 5, көңүлдөгү 4 менен 9, 90 болот экен. 12 менен 7-ни көбөйтөлү. 7 жерде 2-биз 14, 4 түшүп, 1 көңүлдө. 7 жерде 1-биз 7, көңүлдө 1 менен 84 болот экен. Барабар. Эми бул экөөнү кошо турган болсок, 35ден 174 болот экен. 174-тү 35-ке черновикке бөлүп алсак болот. Мына ушул жерде көрсөтүп кетейин, кантип бөлөбүз мамча түрүндө. 174-тү бөлөбүз 35-ке. 3дөн берсек 35-ти 3-кө көбөйтүп алсак 15, 1 көңүлдө. 3 жерде 3-үң 9, көңүлдө менен 10. Өтө эле аз болуп калды. 174-кө жакыныраак сан болуш керек. Демек 4төн беребиз. 4төн берсек, 4 жерде 5-иң 20, 0 түшүп 2 көңүлдө. 4 жерде 3-үбүз 12, көңүлдө 2 менен 14 болот экен. Кемитебиз. 4төн 0-ду кемитсек 4, 7ден 4-тү кемитсек 3. Демек ушуну жазабыз. 4,35ден 34 болду. Бул жака жообун жазалы. 4,35ден 34 болду. Жоопторун карайбыз. Бул жерде Асы боло албайт экен, Б'сында бар экен ушундай жооп. 4,35ден 34-тү Б'сы туура деп белгилеп койдук. Буларын да карап коебуз. Мындай жооп чыккан жок биздики. Эми тапшырма берейин, өз алдыңарча чыгарып, түшүнбөгөн суроолор болсо кайрылгыла.